Мас абалында кармалган судья тууралуу сөз болмокчу. Бул жакта тактоо иретинде мен видео тартып жатамын. Бизге көрсөткөндө мына ушул сайтка кирип, могул жакта мына Барынбаев Жеңишбек Базар Маматович, судья административного суда Искульской области деп жазылып турат. Ушуну биз окуп бергенбиз сиздерге. Жана ошондо ушул баракчаны сизге көрсөткөнбүз. Көрсө, кто есть кто сайтында бул дагы эле турат азырда эле. Бул сүрөттөгү киши, бул башка киши экен. Бул кишиден биз кечирим сурайбыз. Биякта катачылык кеткен экен, бирок биз ушул сүрөттөгү жаран деп айткан эмеспиз. Баары бир биз кечирим сурайбыз. Сүрөттөгү жана ошондой эле биз экинчи мына могул видеону көрсөткөнбүз. Мунун видеосу чыгат, Кудай буйрса. Мына ушул киши, ошол мас судья, өзү бул наркологдо отурган кези, бул болсо катачылык экен. Биз болгону могул сүрөтүн таптык. Бул 2020 жыл болуш керек. Бул жумушка орношуп жаткан кезинде тартылган сүрөт экен. Ошон үчүн биз тигил бул жарандан кечирим сурайбыз. Видеосу, сүрөтү ушул биздин телефондон скринден көрүнүп калган. Жана ошондой эле бул сайтка кирсеңиздер, азыр деле турат. Ушул фамилияны жазсаңыздар, Google'дан биринчи болуп чыгат. Жана ошондой эле бизге сот, башкы соттон чалышып, бизге ушул маалыматты айтышты. Ошондой эле бизден такташты. Бизде бул протоколдо жанагы документтер ким берди, кантип силерге келип калды депчи. Бирок ошо таң калыштуусу, мен күтөт элем биринчи сөз ушул кайсы эле мамлекеттик орган, сот же прокуратура же бир башка болбосун ошолордун кызматкерлери ушундай мас болуп же бир мыйзамды катуу бузуп ушундай интернетке чыккан кезде бизге чалганда биринчи ошол иш болуп атат, кайра иш каралып атат, текшерилип атат деп сураңыздарчы, сураныч. Бизге маалыматты ким берип атат, кайдан маалымат келди, ким жиберди деген эле териштирүү, мындайча айтканда, ошол мыйзам бузган адамдын үстүнөн кайра изилдеп тактап бизди чакырып бул сурабастан, ошону мыйзам бузуу үчүн, аны жоопко тартыш үчүн, тескерисинче бизге маалымат ким берип атат болду экен деп, аны жаап жашыруунун айласы деп мен ойлойм. Ошон үчүн ушундай.